Кыргызстандын Кореядагы элчиси Динара Кемелова аталган өлкөнүн улуттук ассамблеясынын Корея-Кыргызстан парламенттик достук тобунун башчысы Кан Ги-юнь менен жолугушту. Бул тууралуу элчиликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосундагы парламенттер аралык кызматташуунун келечегин талкуулашты. Элчи Динара Кемелова Кыргызстанда болуп өткөн шайлоолор жана референдумдар боюнча маанилүү иш-чаралар, өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан реформалар жөнүндө маалымат берди. Мындан тышкары өлкөнүн тактап айтканда Кыргыз жана Корея элдеринин саясий системаларынын демократиялык баалуулуктарга карата окшоштугун белгиледи. COVID-19 темасын талкуулоонун алкагында Кыргызстандын элчиси вакциналардын жана заманбап медициналык жабдуулардын жетишсиздиги жөнүндө айтып, коронавируска каршы күрөшүү боюнча заманбап медициналык шаймандар түрүндө Кыргызстандын потенциалын көтөрүүгө, ошондой эле коронавируска каршы вакциналар менен камсыздоого көмөк көрсөтүүнү өтүндү. Соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты, анын ичинде билим берүү жаатындагы кызматташтыкты өркүндөтүү маселелери боюнча пикир алмашышты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар диалогту жана кызматташтыкты улантууга макулдашышты.